Мен 1985-жылы туулганмын. Каракылжада, Каракочкор айылында. 85-жылы туулуп, 16-iyul туулган күнүм. Өзүмдүн фамилиям Жумукова Самара. 1 класстан 11 класска чейин орто жакшы эле окуганмын. 2002-жылы бүткөнмүн. 2003 турмушка чыкканмын. Турмушка чыгып, кайсы жерде турмушка чыктыңыз? Сарыгер айылына чыкканмын. Чыгып, анан бул кызымды төрөдүм. Кызымдан кийин жүрүп бул баламды төрөдүм. Будан кийин 3 жылдан кийин бул баламды төрөдүм. Анан бул балам 10 ай 10 күн дегенде төрөлдү. Толготуп келгенмин, жакшына эле толготуп келип, 9 айдан өтүп толготуп келсем, суу кетип толготуп келгенмин. Келсем, врачтар тура эмес дарыны берип коюптур, уколду, паперин деген уколду. Анан кайра кеткенбиз. Анан 10 ай 10 күн дегенде төрөдүм. Эме суранып укол алып, толгоо уколун алып. Анан балам кыйналып түштү. Кыйналып ыйлабай капкара болуп түштү. Андан кийин реанимацияда почти 1 ай жаттык. 1 ай жатып, анан кийин балаң жакшы болбойт, мүнтүңөрдү үзүп койгу эле деп буну 1-2 жолу колубузга уруп берди. Кудайымдын ыраазычылыгы менен балам кайра бул жарык дүйнөгө келди. Анан врачтар айтышты, балаң ушундай болуп калат деп. Анан кан куйдурдук. Кан куйдуруп эметкенден кийин больницадан больницага алып бардым. Азыр 6 айда бир ошурукка алып барып жатып турабыз. Анан азыр 4кө чыкты, сүйлөбөйт, баспайт, жеп ичкенин билбейт. Анан бул балам болсо бир көзү слабый, бир буту келте. Мындай эле жакшы мындай эшикке чыгып ойнобой албайт. Жыгылып түшөт. Аркасынан мен же кызым бирөөбүз занятпиз. Аркасынан жүрүп турабыз. Дарыгерлер эмне деген диагноз коюшту? Дарыгерлер өзгөндүктөр билбеди. Ар уколдорго жазды. Жатыбам көрдүк, анан ошко бардык. Ошко барсак, нейропатолог Хидат эже бар экен. Хидат эже көрүп, балаң ДСП экен, балаң ушундай болуп калат эми деди. Анан кийин сүйлөйбөйт, жок дегенде баспаса дагы десем, бул Кудайдын жолунда, биз айта албайбыз точносын деп ошентип айттым. 6 айда бир барып ошо эжеден көрүнүп турабыз. Дарыгерлер эми баспайт, биз точносын диагнозун айта албайбыз деп ошентип атышат. Ошол эле мезгилиңизде бир ооруга чалдыгып же грипп болуп? Жок, ооруган эмесмин. Такыр ооруган эмесмин. Ошол 10 айлыгында эмне үчүн мындай төрөтүңүз кечиккендигинен дарыгерлер алдын алган эмеспи? Дарыгерлерге мен ошо 9 айда толготуп суу кетип келгенимде, уже бир врач келген, уже 1 сааттын ичинде эле төрөйсүз эже, эмете бериң, өз күчүңүз менен төрөп аласыз деди. Анан өз күчүм менен төрөйт экен деп жүрдүм. Анан эле бир практикант кыз келип укол сайды, эже сизге укол берип койду деп. Анан майылда укол алдым. Анан эле толгоом таркап, бир жумадай эми патологияда жаттым. Анан чыгып кеттим. Кайранан 10 ай дегенде келдим. 10 ай 10 күн дегенде өзүм кайрылып келдим да. Эжем урушту да, бары айыңан өтүп кеттиң, кантип операция болсам төрөп ал деп. Анан келдим, укол деле беришпеди, өз күчүм менен анан төрөдүм. Анан суранып бир дарыны алдым, 1,5 миңге. Анан ушуну төрөдүм. Төрөгөнүңүздө эле балаңыздын оорулуу экенин аныкташтыбы дарыгерлер? Сразу эле аныкташкан жок. Бул комада жатты. Анан башында жарака бар экен, башында жаракасы бар экен мунун деп ошентти. Анан майли бизге бериңиздер, биз ошко же Бишкекке алып кетели десек, бизге такыр бербей койду. Себеби ал врачтарды кийин биз эме сураштырдык, эжелерим сураштырды да, эмнеге мынтип төрөтүп койдуңар дедиле. Күнөө бизде болуп калды, биз бияктан чыгарсак булар арыз жазып коет эле деп. Анан буну төрөп атканымда дагы врачтар келишпей калды да, обед кылып атышкан экен. Уже бул ыйынып, кроваттан мындай эле сыртка жатып калды да, балам башы чыгып эле уже мына жагы чейин чыгып, буту чыкпай калды. Ошондо тумчугуп калдыбы десек, андан эмес деп коюшту. Ошол практикантка кайсыл ооруканада төрөдүңүз эже? Өзгөн районунда төрөдүм, Радомдо. Ошол
практикантка кийин ошол дарыгерлерге кайрылдыңыз балдарыңыз? Кийин келип кайрылдым. Ушундай тура эмес, мага укол берген экенсиңер. Мен мынтип төрө албай кыйналып жүрөм. Уже балам деле кыймылдашы болнуку күндөн күнгө начар болуп, кыймылдай албай. Тез кыймылдаган балам кыймылдабай калды ичимде. Анан өзүм бияктан коркуп калдым, эмне бул кыймылдабай атат деп. Өзүгө келип түшсөм, өзү балаң кыймылдашы начар болуп атат, аяган өтүп кетсиң сен. Балаң слабый го деп ошентип айтышты. Анан келип ошо кызга айттым, сен ошондо ошол жерде иштеп аткансыз го, Нургүл эже деген врач экен эле. Сен өзүң тура эмес толготуп келип алгансың деп ошентип диагноз коюп коюшту да. Анан унча калбай эле калып калдык. Ошол боюнча ал дарыгерлер сизден кабар алган Жок, кабар алышкан жок, сураган деле жок. Анан чыгып атканда ошо Шарапат деген гинеколог эже бар экен. Ошонун эженин күчү менен анан кампанга кыйла эметип жакшы болуп чыктык анан ошол жерден. Ошондо 3 жолу колубузга берди, балаңыз үзүлүп калды деп. Кудайым жолу менен балам кайра кайтарылып келди. Ушинтип оорукчан болуп калды. Чачам сенди билбейт, уйкуну көрбөйбүз. Мен жокто кызым кыйналат. Мен идиш-бидиш жууган кетип калам талат түзгө. Анан үйүбүз жок, ар жерде ушинтип квартирада отурабыз. 2000-ден беребиз. Булардын жеп ичкени болот экен, отун суубуз болот экен. Бир тууганың деле 1-2 жолу жардам берет экен, ашыгында жардам бербейт экен.